Түрдүү улут өкүлдөрүн бириктирген башкы өзөк бул Кыргызстан. Өлкө ар улуттан куралып, ынтымакта жашоо менен гана өнүгүү мүмкүнчүлүгүн жаратууда. Ар бир улутка аяр мамиле, маданият, салтты карманууга жагымдуу атмосфера түзүлгөн. Жалал Абад облусунда жашаган көп улуттуу жарандарыбыздын укуктарын, кызыкчылыктарын бирдей коргоо менен бирге кыргыз жараны концепциясын жайылтуу аракетибиздин үзгүлтүксүз улантылат. Бул багытта мындан ары да облустагы Кыргызстан элдеринин ассамблеясы жана диаспора өкүлдөрүнүн салымы чоң болот деп ишеничтемин. Өзүнө бир нече улуттук маданий борборду бириктирген ассамблеянын башкы максаты коомду бириктирүүгө аракеттенүү, республиканын бардык жашоочуларын баш коштуруу, улуттар аралык достукту бекемдөө, калктын рухий жана маданий кайра жаралуусуна жардам көрсөтүү, тилди, салтты жана үрп-адатты өнүктүрүү. Ошол улуттардын сөзү мамлекетке жетип турсун, ар бир жалпы коомдук эл болсун. Ошого ылайык андан кийин президенттин азыр указы чыккан билесиздер. Этносаралық улуттаралык бирикмеде бардыгынын ошол жердеги өзүнүн маданиятын, үрп-адатын, каада салтын, тилин сактап калуу боюнча. Бул негизги маселелер. Ошондуктан биз азыр бардык чоң биздеги коомдук бирикмелер өздөрүнүн тилин окутуп атат азыр. Мектептерин ачып атышат. Тилди унутпаш керек, маданиятты. Эгер тилди унутсак, биз эртеге журт эл болбой калабыз. 30 жылдыктын урматына жер-жерлерде уюштурулуп жаткан мындай жолугушууларда кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүгө, маданий көп түрдүүлүктү сактоого жана өнүктүрүүгө, мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, көп тилдүүлүктү сактоого жана өнүктүрүүгө багытталган маселелер ортого салынып келет. Эл биримдигине элчи болгондордун эмгеги юбилейлик төш белгилер жана ыраазчылык каттарды сыйлоо аземи менен коштолду. Biz облустун эң активдүү коомдук уюмдарынын бирибиз. Айтканда мына жакындан бери өкүл өзүңүз дайындап атасыз. Бул дагы сиздин бизге берген жоопкерчиликти чоң сезебиз жана мындан ары аткарабыз деген ишеничтебиз. 80ден ашык улуттун өкүлдөрү кыргыз жергесинде кылымдар бою элдердин биримдигин туу тутуп жашап келишет. Ал эми Жалал Абад облусунда 30дан ашуун улуттун өкүлдөрү өз маданиятын сактоо менен катар Кыргызстандын жараны экендигине сыймык артып жашап келет. Тагайбек Акматов, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.